Амансыздарбы, ардактуу телегөрүүчүлөр, жалпыңыздарга кутмандуу күн, жакшы маанай каалайбыз. Ал эми жайкы эс алууда эс алып жаткан биздин көрөрмандарыбызга дагы ысык салам жолдойбуз. Ал эми бүгүн сиздер үчүн эфирибиз өзгөчө уланмакчы. Тагыраагы чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө өзгөчө таланттуу мырза конокто десем болот. Анда эмесе сиздер менен тааныштырып кетейин. Учурда интернет айдыңында өзүнүн чыгармасы менен хит болуп, жылдызы жанып турган жаш таланттарыбыздын бири Бек мырза конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Биздин студиябызда сиз менен көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Кандай келип алдыңыз? Маанайыңыз жакшыбы? Саламатчылык, жакшы келип алдык. Маанай жакшы. Келиңиз, саламдашып алсаңыз болот кыргыз элибиз менен. Жалпы кыргыз элибизге салам. Бүгүн 7 каналда маек жакшы уланмакчы. Биз менен бирге болуңуздар. Сөзүбүз башынан болсун, Бек мырза. Сенин ушул чыгармаң алгач эле биздин Instagram баракчабызга чыккандан кийин эле бир күн ичинде 200 миңден ашуун көрүү топтоду да. Анын ичинде комментарийлерге ушул жигитти эфирге чакырсаңар боло, ушул жигиттин үнү өтө сонун экен деп сага суктангандар азыркыга чейин көп десем болот. Андыктан бүгүн мына студиябызда көрүшүп турабыз. Жалпы кыргыз элибиз үчүн сонун маек куруп берели анда. Алгач ошол ыр чыккандан кийин кандай эмоцияга алындың, ошол боюнча айтып берсең. Бул ыр чыккандан кийин мага Инстаграмдан досторум жөнөтө башташты. Анан 7 каналга да чыктың, сен чакырат деп айтып атышты. Анан башкача сезимде болдум, толкунда. Күткөн эмессиң да? Күткөн эмеспиз, мындай болот. Негизи буга чейин дагы ушундай ырларды чыгарып турат белең? Өзүңдүн баракчаң барбы? Өзүмдүн Инстаграм баракчам бар, бирок көп чыгарбайм, ырдабайм. Эжекең аркылуу эле бул ыр демек тарап кеткен экен да? Бек мырза, анан айта кетсең, мына бул ыр кайсыл жактан тартылды, кантип тартылып калды? Ошол боюнча кызык болуп атат бизге. Бул ыр дос баламдын туулган күнүнө баргам, анан ошондо комузумду алып алайын, ырдап калармын ошол жактан деп алып алгам. Анан ошол жактан олтуруп, мен көп эле ырларды ырдап аткам. Анан эжем ошо бир кыз көрдүм деген чыгарманы тартып алып, TikTok баракчасына жүктөп коюптур. Бек мырза, анан мына бир кыз көрдүм Токмоктун базарынан деген бир сонун чыгарманы ырдап, учурда бул чыгарма бардык жактарга тарап хит болуп жатпайбы? Анан бул чыгарма акын Мамбет Токто, Мамбет Орозого таандык. Анан ушул чыгармада менин угушум боюнча тексттер бир аз башкача болчу. Мен бир кыз көрдүм, Бишкектин базарынан болуш керек эле. Анан кандайча Токмоктун базарынан болуп калды? Ошол боюнча айтып берчи. Ал жакта ошо достордун арасында тартылгандыктан, бул өзү ошо Мамбет Токто, Мамбет Орозого таандык. Анан достор отургандыктан мен кээ бир жерлерин өзгөртүп ырдагам, эми тамашалап. Бишкектин базарынан болсо, меники Токмоктун базарынан, ысдын кулаңы ак таңынан дейт, мен балыкчынын ызгарды шамалынан деп. Ал жакта балыкчылык, Токмоктук достор отургандыктан тамашалап эле ырдагам. Демек, бул ушул тамашалуу ырың аябай азыркы учурда бардык жакка тарап жаткан учуру десек болот. Анан эми ушунча сөз кылып калдык, азыр биздин көрүүчүлөрүбүз дагы сени аябай чыдамсыздык менен күтүп жатат. Кел анда бизге бул чыгарманы аткарып бер. Бир кыз көрдүм Токмоктун базарынан, бирге жүргөн көп кыздардын катарынан. Канча жигит өмүрдөн өтөр экен, кайды тартып ал кыздын азабынан. Капкара эле каштары, тал-тал эле чачтары, кызыктырат адамдын алгылык танып басканы. Кыял чырма бар күнүң ай, кыйын болду таңдын атмагы. Эле иймеги гүлдү көйнөк кийгени, жалт караган карегинен жаралансам билбеди. Кимден сурайм, ким болот ий, ай ким болду экен анын сүйгөнү. Ал сулуу перибиден басканынан,
түшкөндөй ала томдун асманынан кандай жигит алдынан тосор экен балыкчынын ызгардуу шамалынан аттаган ат бешеле анда саат 5 эле жүн жай сурап болгу чаңал жөнөп кетти тез эле жомоктогу перзат эй жолуккан кыз ошол өз эле жолук декен ал неге базарда эле жол деле байкең амансызбы деп алмага башын ийкеп койду эле көп адамдын ичинен ай көз тийбесе ага болду эле балким ал 18 курагында калар бекен көк жигиттин убалына жолун тосуп жүрөмүн ошол бойдон жол издеген жолочу сыягында ак бетинин кызылы алат башынын эндиги оймоксум ал оозу бар же ош тараптан келдиби токто мүнөз сыпайы же токтогулдан келген периби көйкөлгөнүн карасам көлгө окшош пейили бирде баткен бирде чүй бирде нарын жериби ким болсо да ал болсун эй ал апакемдин болсун келини көйкөлгөнүн карасам көлгө окшош пейили бирде баткен бирде чүй бирде талас жериби ким болсо да ал болсун эй ал апакемдин болсун келини ал апакемдин болсун келини баракелде кол чабуулар болсун. Бек мырза, азаматсың, үнүңө береке. Эми бул чыгарма чыккандан кийин эле токмоктун эмес, жалпы эле кыздар сенин артыңан аябай ээрчип калса керек. Бул ырды ырдагандан кийин ошол сенин айланаңдагы досторуң, жакын адамдарың, ата-энең кандай баа беришти? Бул тарап кетти да чыгарма. Ооба, ошо бир кыз көрдүм деген чыгарма чыккандан кийин достор жакшы сөздөрүн айтып, ага эжелер дагы жакшы сөздөрүн айтып, ийгилик деп жакшы баа беришти. Негизи ар бир чыгарманын ичине сүңгүп кирип, ошону аткарышта эле кыйын да. Анан ойлоп кетип атам да, балким чын эле бул Токмоктун базарынан бир кызды жактырып калып, анан ушундай бир ырдап койду деген ойда келип атса керек башкаларга дагычы. Ооба, Мамбет байке ал Бишкектин базарынан бир кыз көрүп жактырса, мен ошо Токмоктун базарынан бир кыз көргөм, анан ошону тамашалап ошо достордун арасында. Демек чын экен да бул, Ооба. Анан ошол кызды сүрөттөп ырдап коюпсуң да. Жакшы, Бек мырза. Мына ушул ырдан кийин сен азыр бардыгына таанылып, сага сонун сөздөрүн дагы айтып жаткан учурда биздин көрөрмандарыбыз. Анан сен бул Бек мырза кайсыл жактын кулуну экен, канча жашта экен, кайсыл жакта окуйт экен деп аябай да кызыгып жаткан учурлары, кел эми өзүң жөнүндө кененирээк тааныштырып берсең. Мен өзүм Кошкордо төрөлүп, балыкчыда чоңоюп, Токмокто окуп аткан кезим. Токмокто ошо республикалык Насыр Даулесов атындагы Маданият жана искусство колледжинде 3-курсмун. Ал жактан дагы ага эжейлер, устаттар тарбия берип, дагы да көптөгөн дагы дастандарга да кызыгам. Ошолорго жардам берип, үйрөтүп аткан кези. Ошо өзүм балыкчыда чоңойгом. 17 жаштасыз ошондо. 17 жашта. Акындык жакка дагы кызыгам деп калдыңыз, ошол багыт боюнча да айта кетсеңиз. Ошо акындыкка дагы аябай кызыгам. Ошо ыр жазасызбы? Ыр жазып, жамактап, айтышып калам. Ошол колледжге Мундусбек уулу деген төкмө акынды бир жакшы эжей, Наргиз эжей алып келип тааныштырган. Анан ал Мундусбек байке сенден чыгат экен деп азыр Бишкектеги айтыш фондко 10 күн сайын сабак алып турам. Ал жакта дагы Асылбек Маратов, ошо Элбирбек, Темирбек деген агалардан сабак алып, акындыкта дагы окуп аткан кезим.
Жакшы, демек биздин залкар инсандарыбыздан дагы өзүнүн тарбия, таалим алып жаткан учуруң экен да. Анан азыркы учурда эми атайын Манас театрыбыз түзүлгөн. Ошол жака барып көрдүңүзбү же барайын деген ойлоруңуз барбы? Аяка деле 1-2 жолу барып көргөм, эми дагы Айчы фонд деле эмгектенип ошол жактан эле окуйбуз го. Жакшы. Бек мырза, мен сизди дагы да ырдаткым келип атат, үнүңүздү уккум келип жатат. Азыр кайсыл чыгарманы аткарып бересиз бизге? Азыр эми сөзү Тууганбай Абдиевке таандык обону Сыймык Бейшекеевдики Кызганыч деген чыгарма. Келиңиз. Көлөмүң болуп кичине, көзүмдүн батсаң ичине, көргөзбөй алып жүрмөкмүн, көңүлү бузуп кишиге. Караның болуп кичине, каректин батсаң ичине, каратпайт элем өзүңдү, карашы бузук кишиге. Карасам башка кишиге, кан толо түшөт ичиме, эриксе жүрөк булкунуп, боло албайм күчөмө. Жанаша калсаң кичине, жалдырап карайм жүзүңө. Балекет кылбасаң экен, башканын кирип түшүнө. Билете бою санамды, биликтей күйүп жанамбы. Элестеп жүрүп өзүңдү, эсчинди болуп каламбы. Кыйсыпыр кылдың санамды, кыргыздан сендей табамбы. Сыртыңдан жүрүп кызганып, сыр колу болуп каламбы. Көлөмүң болуп кичине, көзүмдүн батсаң ичине, көргөзбөй алып жүрмөкмүн, көңүлү бузук кишиге. Айтканга күйүп айла жок, ашыктык оту кайда жок. Мени сүйеге эришенсең, мен сүйгөн менен пайда жок. Мени сүйеге эришенсең, мен сүйгөн менен пайда жок. Мен сүйгөн ай менен пайда жок. Баракелде, азаматсыз. Негизи эле сиз лирикалык багытка жакын окшойсуз, сүйүү темасында көп ырларды ырдайт окшойсуз. Дагы кайсыл багыттарды аяласыз? Дастанчылык? Эми мен өзүм ошо репертуарым көп эле кайгылуу минорный чыгармалар. Анан ырды да өзүнүн сөзүнө карап тандап алам да, анан ошо көбүнчө кайгылуу чыгармалар. Андан тышкары ошо дастандарга кызыгам. Азыр дастандардын үстүндө да иштеп атам. Неге кайгылуу чыгармаларды тандап аласыз? Ошол нерсе баягы жашооңузга таасир береби, жан дүйнөңүзгө жакынбы? Баягы бир нерсе балким сизди таасирленткен. Ошо көбүнчө эле кайгылуурлар көбүнчө эле жан дүйнөмө жакын болот. Негизи музыкада минорный жана мажорный болуп, мажорный шайырларга негизи үнүм көп келбейт, ошо кайгылуу минорныйларга көп келет үнүм. Окууну бүткөндөн кийин
алдыдагы кандай пландарыңыз болуп атат? Ошолор боюнча да бөлүшүп кетсеңиз, мына ыр жаздырайын деген ойлоруңуз барбы? Сонун үнүңүз бар экен. Ал окуу жайды бүткөндөн кийин Бишкекте консерваторияга тапшырайын деген ой бар. Дагы да көп чыгармалардын үстүнөн иштеп, анан ыр жаздырганга чын айтсам анча жокмун. Көбүнчө эле жандуу аткарып, комузда ырдаганды жакшы көрөм. Мындай таланттагы адамга жөн келбесе керек. Үйдө ким ушундай комузду алып ырдайт, ким чыгармачылыкка жакын айтор? Үйдө мен тай жагымда эле ырчылык бар. Тай атам ошо мыкты ырдачу, аябай. Ошо тай жагымда дагы кошокчу, жамакчылар бар. Ошондон келсе керек. Апаңыз кайсыл кесиптин ээси, ырдайбы ал дагы? Апам тигүүчү болуп иштейт. Ал анча ырга кызыкпайт. Жөн эле мени колдоп турат. Бирок сиз ырдаганда ушундай бир сүйүнсө керек. Ооба, сүйүнүп бетинчи канал чыгарды деп дагы мага жиберип көрсөтүп аткан. Жакшы. Канча бир туугансыз? Менин бир карындашым бар. Ошо эки бир тууган. Бек мырза, мына сенин өзгөчө талантыңа күбө болдук, баарыбыз сени ырдатып, айтор сонун ырдайт экенсиң. Анан колледжде айтып калбадыңбы? Дастандагы айтам депчи, анан кайсыл дастандарды билесиң? Бизге ошолордун бирин айтып бербейсиңби? Кайсыл мугалимдер деги эле сабак берет? Ал жакта ошо дастанды дагы, мындай ырды да үйрөтөт. Көп мугалимдер Наргиз эжей ушу эфирден пайдаланып салам жолдоп койсуң болот. Салам жолдоп коеюн. Наргиз эжей, Бек болсун, Кыяз агай деген мыкты устаттар сабак берет. Ал эми азыр Жеңүүчөк атабыздын Көк сулуу деген дастанын устап берейин. Aşıkmın sizdey perige, aytalbay sırım demige, adamdımın çağıynavay ayttırбай bilsen emine. Kızıgam sizdey perige, kıynalam çındap demige, kişini mınça kıynavay da oldu kıynavay bilsen emine. Gülgönde gülkün gümüşün, gülgöndey kızdın günüsün, güyüttü tartıp жүрüşüm gündeyim aytçı kim üçün. Güdörüm takır üzgüm жоқ güygüzüp süyüm ütün, çark etse gülkün oy gümüşün, çaydarı kızdın gülüsün, çalınga düşüp жүрüşümdeki calcalım aytçı kim üçün. Canından astı çıkkım çok, oldu candırıp süyüm ütün. Avıdan sağa jaraşkan, ak sedep takkan çıptamang, ak köynök çöngel atsan, ak koday gölde kup kanat. Arnagan eken kudret ataylap berip büt sağa, көркөмүң сонун жарашкан, көк седеп таккан чыптамаң, көк шайы көйнөк кийинсең да көгөрдөк көлдү купкана, коштогон экен табигат, баарын кош колдоп берип бүт сага. Бете келип элдейим, белги берип чакырсаң сенин белгиңе кантип келбейин. Көбүргөндү желдейим көңүлүң менен чакырсаң сени көрүүгө эле неге келбейин. Олдо көрүүгө неге келбейин. Азаматсыз Бек мырза, жаш болсоңуз дагы ушундай бир өзгөчө талантыңыз бар экен. Чындыгында суктанып отурам, жанатан бери мен дагы төкмөлүккө да кызыгам деп калдыңыз. Кайсыл акынды кумир тутасыз, кайсыл акындан үлгү аласыз? Мен өзү акындыкты ошо
Элмирбек Иманалиевге аябай кызыгам. Бирок тилекке каршы ал акындын көзү өткөндөн кийин анан кызыгып атканым ошо өкүнүчтүү болуп атат. Негизи акындыкка башта кызыкчу эмесмин, ал 2020-жылы көзү өтүп кетпеди. Анан ошондо үйдөгүлөр жаңылыктардан чыгып калды, ошо Элмирбек Иманалиев каза болду дегенде үйдөгүлөр аябай кайгырганда, жакшы акын эле деп. Анан мен анда таанымчу деле эмесмин, ким болду экен деп койгон болчумун. Анан кийин видеолордон көрүп отуруп, анан аябай кызыктым акындыкка. Биринчи акындыкты мен ойлочумун, төкмө келсе төр бошот долбоорун ал киши алып чыгып калбады. Анан ошондо шакирттер бирүүн колдоп айтышып отурса, жанындагылар күлчү да, анан ойлочумун, күлкүлүү сөз табыш керек турбайбы, ошол акын турбайбы деп ойлочумун. Анан бара улам жыл өткөн сайын түшүнүп, акындык андай эмес экенин билип, кичине жамактап калдым. Азырда ошо Айтыш фонддо Асылбек Маратов сабак берет, ошондон сабак алабыз. Демек, учурда сабак алып жаткан учуруңуз экен да, үйрөнүп дагы. Чындыгында сиз айтып кеткендей, Элмирбек Иманалиевдин көзү өтүп кеткенден кийин бүтүн кыргыз эли кайгырды десек болот. Чындыгында өтө бир сонун чыгармалар да жазат эле. Биз сизге ишенебиз, сиз дагы алдыда ушул Элмирбек агабыздай мыкты акындардын бири болот деген терең ишеничибиз бар. Бек мырза, мына биздин жарым сааттык эфирибиз дагы соңуна келип калды. Чындыгында сонун чыгармалар менен кантип өткөнүн дагы мен дагы байкабай калдым. Анан бул биздин сенин алгачкы эфириң болуп атпайбы? Кел эми сага эркин микрофон берейин. Жалпы кыргыз элине рахмат айтам, ушундай мендей талантты колдоп, жакшы ой калтырганыңыздарга, жана апама рахмат, мени төрө өстүрүп колдогонуңуздарга, жана ушу коомузда үйрөтүп сабак берген ага эжелериме рахмат, жана досторума рахмат, албетте Акыла эжеме рахмат, ушу тартып киргизип. Анан туулган күн ээсине рахмат, ошол күндө дагы. Туулган күн ээсине өзгөчө рахмат айтат окшойсуз, анткени ошол күнү сиз ырдап, анан ошондон баштап жылдызга айланып баштадыңыз десек болот. Сага дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын токмоктон бери бизге убакыт бөлүп келип бергениңе чоң рахмат. Биз гана эмес, жалпы кыргыз эли сенден чоң нерселерди күтөт. Сага ийгилик, иштериңе ийгилик. Алдыда Кыргызстандын желегин дүйнө жүзүнө желбиреткен мыкты ырчылардан бол, ошол сага ийгилик каалайбыз. Чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө өзгөчө таланттуу Бек мырза аттуу жигит менен өзгөчө сонун маанайда эфирибиз уланды демекчибиз. Убакыт кыска экен, биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.